Бишкекте адвокаттардын билим тажрыйбасын жогорулатуучу борбор ачылды. Окуу борборунун ачуу тапшырмасы мамлекет башчысы Садыр Жапаров тарабынан табышталып, министрлер кабинети өткөн жылы токтомго кабыл алган. Анын негизинде имарат 5 жылга акысыз берилип, келечекте 5 жылдык мөөнөткө узартууга болот. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык адвокаттар 3 жыл сайын билимин милдеттүү түрдө жаңылап турушу керек. Талтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков, Президенттин администрациясынын сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн эксперти Данияр Шейшаканов, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Эльмира Байтикова жана бир катар адвокаттар, юристтер катышты. Ишиңизге ийгилик, көптөгөн ушул ийгиликтерди багындырып жүрүңүздөр. Кодекстер менен мыйзамдар 80%га өзгөрүп кетти. Инвентаризациядан кийин да ошондуктан ар дайым жаңылануу, жаңы маалыматка ээлер болуу жана аны жеткизип, аны түшүнө билип туруп, биз коомубуздагы коомдук мамилелерди, укуктук мамилелерди жеңилдетүү жана максатка жетүүгө шарт түзөт деп ишенем. Дагы бир жолу куттуктайм. Я хочу пожелать вам успехов. В первую очередь, ваша миссия, она заключается в том, чтобы вы повышали квалификацию адвокатов. Да? Я всегда говорю о том, что адвокаты – это как станция скорой помощи, которая приходит в первую очередь пострадавшим, в которых они нуждаются. Буга чейин адвокатуранын адистери башкы прокуратуранын окуу борборунда тажрыйбасын арттырып келген. Өлкө боюнча 4000ге чукул адвокаттар бар. Алардын баарын окутуп жетишүүгө мүмкүнчүлүк аз болгон. Эми аталган борбордун ачылуусу менен адистерди толук кандуу окутуу үчүн кабыл ала баштайт. Мурда өзүбүздүн помещениясы жок болчу. Бирок биз биргелешип Генеральный прокуратуранын учебный центры бар, Высшая школа правосудия, Верховный суд, алардын да учебный центри менен биргелешип биз такай ушу повышение квалификации соттордун кызматкерлери, прокуратуранын кызматкерлери жана биздин адвокаттар болуп баягы повышениясын өткөзөт да. Анан кийин аякта дагы өздөрүнүн имараты тардыгына байланыштуу 7-8 кишиден ар бир тармактан, прокуратурадан, соттон, адвокатурадан болуп өткөзүчү эле. Обучение кылып охват кылганга, естественно, жана 7 кишиден, 8 кишиден чакырганы жетишпейт. И мы можем уже охватывать большое количество адвокатов и молодых адвокатов, которые получают лицензию и приходят. Бул имарат министрлер кабинетинин чечими менен адвокатуранын окуу борборуна акысыз пайдаланууга берилди. Ал чечим президенттин ушу былтыркы тапшырмасына ылайык чыккан. Бүгүнкү күндө мынакей ремонт иштери аяктап, ушу адвокатуранын окуу борбору ишин баштап жатат. Биз буларды терең чын жүрөктөн куттуктайбыз, иштерине ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы ушу президенттин администрациясы, министрлер кабинети өз колдоосун көрсөтө бермекчи.